Кайырлуу күн достар, сиздер менен осы коржиктин рецептисин бөлүшетін боламын. Осы видеода көрүп отургандарыңыздай керек заттарым описанияга жазып коётун боламын, мөлшерлерин мен курамын толугу менен. Эң алдымен жумуртканын үстүнө сливкибизди куюп аламыз. Эгер сиздерде колдун сүтү немесе айраны болсо өтө жакшы чыгады. Менде ондай өнүмдөр болгон жок, сондуктан сливки менен жасадым. Бул жерде кум шекерге төгүп алдым. Абайсызда. Соустун үстүнө сүйүк майымызды куябыз. Onu da жакшылап аралаштырып алабыз. Одан соң ас содасын және разрыхитель, яғни копсытқышымызды салып, барлығын жакшылап аралаштырып аламыз. Onun üstüne kum şekerimizi salamız. Жаңа төгүлгөн сливки домалак болуп жабышкапты. Кум шекер жакшылап аралашуу керек, ол түйүрүшүп катып кетпеу керек. Кум шекерин жакшылап эригенче аралаштырып алабыз. Сосын унду сала отуруп камыр ийбейбиз. Көп un салып жибермеңиздер, айтпесе камырыбыз катты болуп, коржигибиз да катты болуп чыгып калады. Камырыбыз катты болууга болмайды. Осындай жумшак болуу керек. Осындай бир нече бөлүктерге бөлүп, жайып формамен кесип ала берсеңиздер болот. Менде форма болмады. Сондуктан каймактын шелегин кесип алып, осулай форма жасадым. Калындыгы осундай болуу керек. Бетине жумуртка жаксаңыздар да, жакпасаңыздар да болот. Жүз 180 градуста 20 минуттай пişirip alamız.